Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, барыбыз биргеликте да глобус түрмөгүн көрүп алдык. Биздин куту студиябызга биздин кезектеги коногубуз келип калыптыр, анда маекти баштайлы. Биздин студиябызга келген коногубуз Рано Акматова, балдар психологу, балдарды тарбиялоодо кандай ката кетирип жатамын деген китебинин автору. Саламатсызбы жеке, кош келипсиз. Саламатчылык, кош каласың. Деги эле сизге алгачкы эле сурообуз. Психологдор таңды кандай тосушат? Психологдор таңды, мен мусулман катары таңды намаз менен баштайбыз, албетте. Эртең менен сөзсүз суу ичмей адатым бар, андан кийин өзүбүздүн графиктерибиз менен кете берет. Китеп окуу, китеп жазуу, сабактар. Жакшы. Эжеке айтсаңыз, ар бир күн ийгиликтүү, мыкты маанайда өтүшү үчүн эмнелерден баштоо керек, эмне кылып баштоо керек? Биз графикти алдын ала түзүп алсак болот да. Биз көбүнчө мынтип ойлойбуз да, колум бошогондо китеп окуйм, колум бошогондо бир өзүбүзгө жаккан ишти дайыма колум бошогондо деп жылдыра беребиз. Жок, атайын китеп окуганга, биз өзүбүз кызыктуу нерселерди көргөнгө, сабак көргөнгө убакыт бөлүшүбүз керек, ошондо гана ийгиликке жете алабыз. Колубуз бошогондо көрөбүз деген болсок, эч качан колубуз бошобой калышы мүмкүн тиричиликтен. Ушул жерде эле сурап өтөлү. Балдардын психикасын бузбаш үчүн биз чоңдор кандай мамиле жасаш керек балдар үчүн? Балдардын психикасын бузбаш үчүн биринчиден биз өзүбүз үлгү болуп беришибиз керек балдарыбызгачы. Өзүбүз туура эмес нерселерди аткарып, жалган сүйлөп, жалкоолугубузду карматып туруп, балдарыбызга жалкоо болбо, жакшына жүр, чынчыл бол деген болсок, балдарыбыз сөз албетте биздин сөзүбүзгө эмес, биздин өзүбүзгө карап үлгү алат да. Ошон үчүн өзүбүздү үлгү катары алып жүрүшүбүз керек. Мына айтсаңыз, балдардын жаш курагына карап психикасы өзгөрүп турат дейт. Кандай учурларда өзгөрөт, кандай болуп өзгөрөт, ушул жөнүндө биздин ата-энелерибизге дагы бир аз маалымат берип өтсөңүз. Ооба, албетте балдардын мүнөздөрү ар ай сайын өзгөрүлүп турат, жаш балдар болгондон кийинчи. Биринчи эле 2 жаштан мүнөзү өзгөрүлүп баштайт, 1,5-2 жаштан баштап. Бул мезгилде балдар апаларын изилдей баштайт да. Канткенде мен апамды эртерээк нервинен чыгарам дегенсипчи. Ыйлай, жата калып, тополоң кылып көрөт. Кайсынысында апа тез жеңилип берген болсо, бала апам ушундай кылышым керек экен, дайыма өзүнүн максатына жетиш үчүн ошол нерсени колдонуп баштайт да. 3 жашындагы кризис өзү 1,5 жаштагы, 2 жаштагы балдардын кризиси деп коюшат, бирок мен буга кошулбайм. Бул мезгилде кризис эмес, балдардын кыймыл аракетинин күчтөнүүсү башталат да. Эне да бул учурда кандай мамиле кылышын билбей, кичине алаадын алынып калат да, муну кризис деп коюшат. Бирок ал кризиске кирбейт. 3 жашында мына чыныгы кризис десек болот. 3 жашында бала өзүн бөлөк адам экенин сезет. 3 жашка чейин бала апам менен чогуу бир адаммын деп ойлойт да. 3 жашында мен бөлөк адам турбаймынбы, менин деле өзүмдүн көз карашым бар экен, менин өзүмдүн деле оюм бар экен деп жок деген айтканды жакшы көрүп баштайт. Мен жок деген сөзүм кандай таасир берет экен буларга, мени угушат экен булар деп. Өзүм дейт, тамакты өзүм жейм, өзүм кийем кийимимди деген сыяктуу. Албетте андан кийин мектепке баруу мезгилинде 6-7 жашта да бир кризистер башталат. Мектепке коомчулук аралашыш керек да, ага чейин коомчулук аралашпай жүргөн балага ал мезгилде эле кичине стресстерди пайда кылат. Андан кийин албетте өткөл курак эң актуальный биздин энелер берген суроолор өткөл курак жөнүндө. Азыр 9 жаштан башталып атат. Өткөл курак барган сайын эртелеп атат да. Мурун 13-14 жашта башталса, азыр 9 жаштан башталып атат. Ушул өткөл курак мезгилинде биз балдарыбызды жакшы түшүнүп, аларды колдоп турган болсок, мамилелерибиз бузулбай жакшына болуп чоңоюп кетишет да. Мына эжеке айтсаңыз, ушул психикасы өзгөрүп жатканда жаман тарапка өзгөрүп кетпебиз үчүн ата-энелер эмнелерди кылыш керек? Ата-энелер балдарга ишеним көрсөтүп, кадимкидей эле сый көрсөтүшүбүз керек. Бизде көбүнчө балдарды бул кичинекей дейбизби же тоготпойбуз, сыйлабайбыз, ишенбейбиз да. Балдарыбызга ишенип, 3 жашында мисалы үчүн бала тамак ичпейм деп айткан, биз биринчи курсагым ачты апа деп айтышы мүмкүн да. Анан биз баарын даярдап коюп келгенден кийин бала жок деп айтат да, ичпейм деп айтышы мүмкүн. Себеби өзүнүн жок деген маанисин билгиси келет да, апам кандай кабыл алат деген сыяктуу. Ошондо мейли балам деп кайта кетип туруп эле, кайта 1 мүнөттөн кийин келип балам жу тамак ичет, аркасынан тампаңдап жөнөйт да. Главное биринчиси жок деген сөзү мааниге деп өзүнө канааттанат дагы. Экинчисиндеги бизге окшоп баягы жок деп койдум эле, азыр уят го деп ойлонбойт да балачы, экинчисинен унчукпай тампаңдап жөнөйт да. Ошолордун баардыгын түшүнүп, биз балдарды колдоп турган болсок,
эч кандай терс жакка өзгөрүлбөйт да. Ортодо сый болуш керек. Биз балдарыбызга сыйлабайбыз, ишенбейбиз, сен баласың, сага ким коюптур, тарынган ким коюптур деген сыяктууларды урушо берип, бала бизге болгон ишенимин жоготот да. Жакшы эжеке. Азыркы учурда баарыбыз билгендей эле Европа өлкөлөрүндө балдарды 6 жашка чейин эч кандай башка ыйласа дагы же шоктук кылса дагы аларды тыйышпайт экен да. Мунун себеби алар эркин өсүш керек. Эгерде эркин өскөн бала бул кандайдыр бир таланттары жалып калышы мүмкүн дейт, эгерде тыя турган болсочу. Сиздин оюңузду билсек болобу ушул боюнча? Ооба. Бул деген эми тарбиянын аябай тармактары көп да, ар кандай. Биз Европанын бир эле ошо эркин кармаш керек деген жерин алып алып эле өтө эле эркин кармап туруп балдарыбызды эркелетип талтаңдатып коёбуз дагы. Анан апалар балам менин тилим албай атат деп ыйлактагандар көп болуп атат да. Албетте эркин кармаш керек, кандай абалда эркин кармаш керек. 6 жашка чейин балдарыбызга бир оюнчуктарды алып берсек, азыраак жок деп турушубуз керек. Балдарыбыздын оюнун тыйбай, көңүл буруп, ар кандай сүрөт тартышы мүмкүн, кубиктер жасашы мүмкүн. Бала ойнойм дегенде биз тыйбай турушубуз керек да, көп нерсени жок дебейчи. Эркиндик дегенде алар ушундай айтышат да, албетте ыйлаганын тыйбаш керек. Биз негедир ыйлаган эле тыйгыбыз келе берет да, ыйлаба деп көз жашын тыя беребиз. Көз жашын тыйган менен жүрөгүн тыя алдым деп ким гарантия бере алат, чынбы? Ыйы ичине кирип кете берет да. Бизде ошол ыйын тыйбаш, Европада ыйлашпаш керек, оюнга эркиндик бериш керек, анан жок деп азыраак айтып турушат ушул мезгилде. Бизде болсо эркиндик бериш керек деп эле бала өзүнүн каалагандай бир терс нерселер жасаса деле, эмне балам эркиндик берип атам депчи, кийимин деле өзү тандасын деген сыяктуу. Албетте эркиндик берилиш керек, бирок апанын карамагында гана эркиндик берилиш керек. Эгерде ошо эркиндик көп бериле турган болсо, бала чоңойгондо ашкере тентек болуп кетпейби? Албетте ашкере тентек болот. Эркиндиктин да жолдору бар да, кандай эркиндик бериш керек, эркиндиктин да түрлөрү бар да. Эркиндик, тентектиктен дагы бала агрессия башталат да. Биз кичинекей эле балага эркиндик, сенин колуңда эркиндик, сен каяка бассаң биз аркаңан ээрчийбиз, сен главныйсың, башчы, биздин үй бүлөнүн башчысың деген болсок, ал бала каяка алып бармак, эч жака алып бара албайт. Ал жашоодон опыту жок, тажрыйбасы жок. Бала ошондон агрессиясы башталат. Кыжырланып, апасына тил албоо, апасын башкарып, каяш айттылар башталат да. Себеби сен мени башкара албайсың, анда мен силерди башкарам дейт да. Бала кантип башкарат? Ыйлап, өзүнүн оюн айтат, туура эмес болсо дагы кыжырланат, тентектик кылат. Эркиндиктин түрлөрү бар, ошолорду жакшылап өздөштүрүп алыш керек апалар. Айтсаңыз, мына азыркы учурда өзгөчө шаар жергелеринде ата-энелер жумушка көп убактысын арнап, бирок балага азыраак убактысын арнап, кээде такыр балага караган убактысы дагы жок болуп калат. Ушундай учурларды, ушундай ата-энелерге эмне дейт элеңиз? Балага кандай убакыт бөлүш керек? Сөзсүз түрдө убакыт бөлүш керек болот. Ооба, балага сөзсүз түрдө убакыт бөлүнүш керек. Балалуу болор деле биз даяр болушубуз керек да, бардык нерсеге, физикалык, психикалык жактан даяр болушубуз керек. Азыр эми ишке барып келгени жакшы, балдарын таштагандар көп болуп атпайбы, мигрант болуп. Балабызды таштаганда биздин чоң ата, чоң энеси, тайата, тайнелери алардын кийимин, бүтүн тамагын тойгузуп, курсагын ток кылып берет, бирок тарбия бере алышпайт да, аларча камсыздайт. Ушу эки көзүн жалтылдатып эле аман эсен эле ата энесине тапшырсам деген гана ой болот алардачы. Ата энеси гана өзү чыныгы мээримин бере алат, тарбиясын бере алат. Ишке барып келгендерге жакшы, албетте бала менен күнүнө 30 мүнөттөн чогуу убакыт бөлсө жакшы да. Ата энелерчи кээрки үйдө отурган ата энелер деле балдарына убакыт бөлө албайт да. Бала менен бир үйдө мен кечке бала менен чогумун, мен баламды карап атам деген менен бир үйдө болгону менен балага көңүл бурулар аз болуп атат. Эне үй шупурат, тамак кылат, өзүнүн иштери менен болот, телефон чукулайт деген сыяктуу. Бала жанында жөн эле жүрө бергени бул мен менен бала жүрөт дегендикке өтпөйт да. Бала менен жарым сааттан убакыт бөлүш керек. Ал учурда биз баланын карамагында болушубуз керек. Балдар ойноп атканда же бир сабак карап атабы, ошол бала бизди оюнун балалык дүйнөсүнө кайтып барышыбыз керек деп айтсам болот да. Мындайча айткандачы, күнүнө 30 мүнөттөн балабыздын карамагында болуп койсок, балабыз ошол 30 мүнөттүн ичинде бизди башкарса болот да. Мындай ойнойбуз, апа, сен врач болуп бер, же сен орул болуп бер, мен текшерем деген сыяктуу баардыгына макул болуп берсе, балага мээрим толук бергенди, көңүл буруусу толук болгондо бала камсызданат да кадимкидей. Жакшы эжеке. Азыркы учурда бул балдарыбыздын сүйүктүү оюнчугу бул телефон болуп калды. Алар ыйлап жатканда дагы телефонду карматсаң тез эле сооронуп калат да. Ушул гаджеттерге, телефондорду колдонуусу балдардын психикасына кандай таасирин тийгизет?
балдардын психикасына аябай терс таасирин тийгизет. Албетте бул телефон оюнчук катары эмес эле нянкада болуп калды, апалардын жардамчысы болуп калды десек болот да. Негизи эле бул жерде апалар өзүнүн тынчтыгы үчүн балдарга телефон берип атышат. Азырчы анан кийин балдарыбыз телефонду көп кармап атат деп кайрадан алынып калып атабыз да. Балага телефонду көрсөтпөсөк эле бала телефон талашпайт. Биз балага жашоосун кызыктуу кылып беришибиз керек. Апа кызыктуу болуш керек телефонго бала кирип кетпеш үчүн. Албетте бул жакта апанын алып аткан болсо, жашоосу кызыксыз, үйүндө проблемалар болуп аткан болсо, бала кооз аралда телефондун ичинде өзүнчө эле баарлашуу, кат жазышуу, адамдар менен достошуу баардыгы бар телефондон тапса болот да. Анан үйүндөгү аба ырайы начар болгондуктан, апасынын балага көңүл бурусу аз болуп аткандыктан балдар телефонго кирип кетип атышат. Кичинекей балдарда болсо, апа атайын телефондорду өздөрү карматат. Магазинге киргенде, мейманчылыкка барганда өзүнүн тынчтыгы үчүн. Апалар биз балдарыбызды жакшы көрөбүз деген менен көбүнчө апалар биринчи орунда өзүнүн пайдасын ойлоп коюп атышат азыр. Ошого жакшыраак көңүл бурса, бир гана психикалык жактан эмес, физикалык жактан да балдардын өсүүсү, туура эмес отуруп көргөндө телефондон зрениялары начарлайт, келбети туура эмес өсүп калышы мүмкүн. Анан психикалык жактан албетте кеч сүйлөйт, туура эмес сүйлөп башташат. Себеби телефондон мультик көрүп атканда да тез сүйлөшүүлөр болот да. Балдар тез кабыл ала албай калат дагы. Алардын сөздөрүнүн маанисин түшүнбөй калышы мүмкүн, өзүнүн көз карашы жок, чечкинсиз. Баардык адамдарга ыңгайлуу балдарды чоңойтуп коюшубуз мүмкүн да. Албетте телефонсуз эми жашай албайбыз. Биздин жашообуз интернетке байланышкандан кийин убакытты чектеп бериш керек телефондорду. Мына эжеке айтсаңыз, азыркы учурда дал ушул телефон маселеси аябай актуалдуу. Өзгөчө ата энелердин арасында дагы ушул суроону бергендер көп. Окуучулардын колдорунда телефондор бар, сабакка барып келишет. Ал жакта дагы балким телефон колдонот. Үйүнө келгенде сабак аткаруунун ордуна дагы ар түрдүү оюндарды ойношот. Ушул телефонго азыркы учурда көбүрөөк байланып бара жаткан баланы эми сөзсүз түрдө телефондун жашоосунан алып кое албайсың, бирок кантип телефонду анын жашоосунда азайтса болот? Балким кандай кылып кызыктырып башка нерсеге, балким музыкалык аспаптарды ойногонго, китеп окуганга кантип кызыктырып алса болот? Албетте, телефондон башка кызыктуу нерселер көп да. Ата эне өзүнүн ар бир үй бүлөдө өзүнүн үрп адаттары болуш керек. Ата эне авторитет болгон үчүн балага ата эне өзүнүн графиктерин түзүп берсе болот да. Балагачы күнөө кечинде тамак ичип атканда телефон кармабай жок деп, азыр ата энелер өздөрү телефон кармап атпайбы? Чогуу үй бүлөлүк оюндарды уюштурса болот. Эми азыр оюндун түрлөрү көп негизи. Баланын өзүнүн кызыккан кружокторуна берсе болот. Ата эне өзү үлгү болуп берсе эле, бүгүн биз жума күнү мисалы үчүн чогуу бир жака барып ойноп келебиз, бирибизге белек жасайбыз, колго жасайлы деген сыяктуу. Кечинде бир күн телефонсуз ойнойбуз, чогуу оюндар көп, пазлдар бар, ар кандай кубиктер менен, чоң балдар менен сейилдеп, жомок айтышып, китеп окушуп, бири-бирине айтып берип, чогуу кино көрүп. Ата эне биз азыр эми көбүнчө акчага, үй, машина деген сыяктуу нерселерге көбүрөөк кызыгып кетип, балдарга азыраак көңүл буруп калып атканыбыздан бала албетте кызыктуу телефонду тандап кетип атат да. Жашоосун кызыктуу кылып берсек эле бала телефонго анчалык кирип кетпейт деп ойлойм. Жакшы, эжеке айтсаңыз, бул балдар жаман адатты тез кабыл алышат да. Алар өздөрүнүн чөйрөсүнө карап дагы чоңое беришет. Ал эми сиздин ата энелерге кеңешиңиз, балдарды кандай чөйрөдө кантип тарбиялаш керек? Балдарды балаңыз кандай болушун кааласаңыз десек деле көп сапаттарды айтышат, чынчыл, жоопкерчиликтүү, жакшы окуган, акылдуу деген сыяктуу. Бирок ошолорду жакшы сапаттарды балдарыбызга ээ кылдырыш үчүн аракеттер керек экенин көп учурда унутуп калышат. Мектепке барганда жакшы окушун каалайм дешет, бирок мектеп менен ата энелер көбүнчө тыгыз байланышта боло алышпайт. Албетте биринчиден мектеп менен ата эне тыгыз байланышта болуш керек, садикке барганда садикте тыгыз байланышта болуш керек. Балдардын сезимдерин биз туура түшүнүп, сезимдери менен тааныштырып, баланын чөйрөсү менен биз тааныш болушубуз керек. Кээ бир ата энелер балдарыбыз жакшы көрүнө берет да көзүбүзгөчү. Жаман нерсе кылып койсо деле биз балдарыбызды алыстата беришибиз мүмкүн. Балабыздын кандай экенин билиш үчүн чөйрөсүн сөзсүз таанышыбыз керек. Ошол досторунун, ата энелердин сайты бар, азыр группалар менен тыгыз байланышта болуп сүйлөшүп туруш керек да. Балдары жаман адатка кетип атканда дароо билип кайтарып ала турган болуш керек. Эжеке, жогоруда биз маегибизде айтып өттүңүз, эркиндиктин түрлөрү бар депчи. Ошол эркиндиктин түрлөрү боюнча токтоло кетпейсизби? Эркиндиктин мейли кичине түрүнө токтолуп кетсем, мисалы үчүн кичинекей эле баланы
магазинге иштеп эркиндик, балама эркиндик бердим, өзүң каалагандай кийим тандап ал деп магазинге иштеп келген болсо, бала кышкы куртканы эмес, жука курткалар тандап алышы мүмкүн, кышкы жылуу сапокторду эмес, жука ботинкелер тандап. Мен өзүм каалап атам да, мага эркиндик деп кийип кеткен болсо, балам эмне болот? Ден соолугунан ажырайт албетте. Эркиндик дегенде биз балдарга магазинге алып кирип өзүбүз тандайбыз. Ата-энелер биздин жашоодон тажрыйбабыз бар, кандай кийим кийишин жакшы билебиз. Балдарга 5-6 куртканы тандайбыз дагы. Мына жылуу, сонун экенин билгенден кийин балабызга айтабыз, ушу 5 куртканын ичинен өзүң тандап ал деп. Анан бала сүйүнүп, өзүнөн өзү канааттанат, мага тандоо берип атат деген сыяктуу. Өзүнө болгон самооценкасы көтөрүлөт дегендей. Бала кичинекейде апам мага тандоо берип атат дейт. Тандоо дагы ошо апасынын тандоосунун астында болуш керек да. Мисалы үчүн эшикке чыгып кетип атканда 5-6 носкени коюп коюп, балам кайсы носкени кийесиң деп койгон эле болсок, балабызды да сүйүнтөбүз. Анан дагы бала эшикке чыгып кетип атканда, мисалы кээде кежирленип калат, эркелектери кармап калышы мүмкүн, жука курткаларды кийип чыгам деген болсо, баардыгы даярланып, мисалы тойго кетип атканда, жакшы маанайда кетип аткан болсо, бала эшикке же айланып келейин деп кетип атканда, жука куртканы кийем деген болсо, жок, жылууну кийесиң, ошол жерде тополоң баардыгы ыйла уруш талаш кылып кетпей эле, бала деген балалыгын кылат да деп, мейли балам кие бер деп жука курткасын кийгизип коюшубуз керек дагы. Албетте аны эшикке чыккандан кийин üşүшүн билебиз да. Биз апалар акылмандуулугубузду ойготушубуз керек да ошол мезгилде. Албетте сумкабызга калың курткасын салып алышыбыз керек. Эшикке чыкканда бала, мисалы үчүн üşүдүм деп баштаганда, кел балам деп эле жылуу курткасын алып, жука курткасын сумкабызга салып койсок болот. Анда дагы айтпадым беле мен сага, ушуну кылмак элең сен, сенин башың иштебейт, менин тилим албайсың деген толтура сөздөрдү айтпашыбыз керек да. Жөн гана балам ке деп эле жылуу курткасын кийгизип койсок, ортодо жакшы мамиле, түшүнүктүү мамилелер уланып кете берет да. Эжеке, айтсаңыз, мына балдардын психикасына тоо кетсе, кандай ооруларга кабыл калышы мүмкүн? Балдардын психикасына доо кетсе, өмүр бою жашоосунда кыйналып өтөт да. Ошон үчүн биз ата-энелер аябай балдарыбыздын жашоосун бактылуу балалык тартуулаганга аракет кылышыбыз керек. Биз азыр көптөгөн энелер менен азыр мигрант балдар чоңоюп, ошо мигрант балдардын менен иштешип атабыз. Көйгөйлөрү аябай көп, ден соолуктары албетте ата-энеси көп урушкан болсо, ата-энесине урушпагыла деп айта албай, балдар ар кандай өпкө ооруларына, бронхит ооруларына, психосоматикасы да болот да бул оорулардынчы. Анан эң негизгиси үлгү алат деп эдимби ата-энесиненчи. Биз балдарыбызга бактысыз жашоону гана үлгү кылып берип атабыз да азыркы учурдачы. Ата-энелер урушчан, жагал, бири-бири менен түшүнбөстүк, ошо кичинекей эле майда нерселер, калың куртканы кийем, жука куртка кийем деген нерселерди эле чоң урушка айландырып атат. Анан тамак ичкенде бир чоң окуяга айландырып алышат. Бала тамак ичсе, молодец, сонун тамак ичпесе катастрофа деген сыяктуу ушундай майда нерселерге көңүл бурулбай, апа деген, ата-эне деген эч качан өзүнүн авторитетин жоготпош керек. Балага эркиндик берем деп эле эркиндик берип алып, бала өзүнүн эмне жашоодо мен эмнеге келдим деп келечегин кеңири көрө албай, азыр ошондой суицидтер көп болуп атат. Ден соолуктары эмес, психикалык жактан дагы балдар көп жабыркайт. Жөнөкөй эле үй бүлөсүндө өзүнүн өмүрлүк жолдоштору менен түшүнбөстүктөр пайда болот. Ар биринин өзүнүн жүрөгүндө да бактылуулукчу, ошол кичинекейинен психикасына доо кеткен балдар ар кимден мени бактылуу кылат, мисалы үчүн кыз балдар менин жолдошум бактылуу кылат деп жолдошуна доо урунат, кийин бул бактылуу кыла албады, балам бактылуу кылат деген сыяктуу бактылуулукту ар кимден издеп, ар кимдин көзүн карап, жакшы сөз күтүп өзү жашоосуна көп кыйналып калган учурлар болуп атат. Жакшы эжеке, бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болду дешеңиз. Анда сиз үчүн эркин микрофон болсун. Балким ата-энелерге кеңеш айтасыз, балким кыргыз элине салам жолдойсуз. Кыргыз элине салам. Мен ата-энеме салам айтам, эгер мени көрүп аткан болсо. Ата-энелерге биринчиден балдардын балалыгы сиздерди күтүп турбайт демекчимин. Үй салып алсын, машина алып алсын, мен кичинекей боюнча тура бербейин деп ойт да. Ата-энелер турмуш тиричилик менен алышып атканда эле балдардын кантип чоңоюп кетип атканын билбей калып атышат. Балдардын балалыгын эч качан артка кайтарып ала алышпайт. Ошон үчүн биз балдардын балалыгын бактылуу өткөзүп бергенге аракет кылайлы. Балам ооруп атат, балам ыйлак, балам ынжык деп эле кечке баладан проблеманы издей бербей, эгер бала ыйлап аткан болсо, ынжыктап аткан болсо, ата-эне өзүнүн проблеманы издеш керек да. Эмне себептен балам ынжыктап атат депчи. Бала эненин күзгүсү деп коебуз. Сиздин өзүңүздүн жан дүйнөңүздү иреттеңиз, эгер балаңыз көп ыйлактап аткан болсо. Анан апалардын милдети үй бүлөлүк абалды жылуу кармоо, үй бүлөңүздөр менен уруш жаңжалды азайтып,
тынч болуңуздар, аман болуңуздар бардыңыздар. Ооба, чындыгында эле көптөгөн ата-энелерге пайдалуу кеңештер болду деп ойлойм. Көптөгөн ата-энелер өздөрүнө керектүү маалыматтарды алып алды деп ойлойм. Сиздин да ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, сизге чын ден соолук каалайбыз. Ар дайым ушундай пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар менен ата-энелер менен бөлүшүп жүрө бергиңиз дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айтып өтөлү, бүгүн бизде конокто психолог Рано Ахматова эжеке болду. Сиздерге кызыктуу маалыматтарды берди деген ойдобуз. Ооба, жакшы кеңештер болду, жогоруда айтып өткөндөй. Анда биз дагы бир сиздерге пайдалуу кеңештерин тартуулаган жакшы бир сюжетке кезекти берели.